аксакалдыкты, аталыкты ордуна коелу, урматтуу жамаат. Аксакалдыкты неме бу анан жөн эле көчөдөгү эле бирөөлөр болуп калбайлык деп мына мени директор шайлашып татыктуу болбосок дагы мына ушул уставты сиз жетектейсиз деп устав чыгарышты, Минюстан өттүк, өзүбүздүн немебизден мамлекет билет, текшерди биздин немени. Биз саясатты дагы каалабайбыз. О дин илимдүүсүнүп, динди да талашпайбыз. Biz жөн гана кыргыз бололу, биринчи кыргыз болуп, аталарыбыз кыргыз болуп, мусулман болгон го. Аталарыбыз мусулман эле го. Алла разы болсун. Ушунча аалымдарыбыз, дамбылдаларыбыз, ошол дааватчыларыбыз кызмат кылды ушуга чейин. Дагы да кылып атат. Эми ошолорго дагы бир неме кошсок, күч кошсок, аксакал болуп. Алар келсе ушунда бир алар дагы сүйүнсүн. Кыздарыбыз үйдүн төрүндөгү кыздарыбызга дагы баян жетсин бата менен. Илгери аталарыбыз баян бата берет эле го, баян кылып койот эле, бата кылып атып элечи. Ошо Алланын барлыгын, бирлигин насихат айтып, бата бергенче эле баян кылып койот эле да. Сиздер бата бериңиздер, элдер бата сурасын. Кичине жакшылык, жамандык иш кылганда топудай ашпаса кой туруп, биринчи аксакалдан баталайын деген нерсени үйрөтөлү ошолоргочу. Өзүнөн өзү эле барып эле баягындай жакшылык, жамандык кыла бербесин. Ар бир айылда аталарыбыз ушундай болгон. Эң биринчи чочок кесеби, тушоо кесеби, эмне бул үйлөйбү, кыз береби, үй бардыгында биринчи аксакалдан бата алып туруп баштаган. Ушул нерсе да жоголуп кетип атат. Өздөрү эле баштап ийет да. Азыр кичинекей эле баштады, чында көйгөйүбүз өтө көп. Биз мындай кыргыз эли аябай чөктүк. Жаман жанагы адеп акылак жагы, могу үй бүлө тартип жагы аябай төмөн түштүк. Өзүңүздөр баарын айтпаса деле көрүнүктүү. Кыздарыбыз Москвада биринчи орунга чыгып турат. Жана сойкулук боюнча. Эмне деген? Орустан да көп экен. Орус экинчи эмес экен сойкулар. Ошо 1 миллион кыргыз бар болуп, ошо кыргыз кыздарын сойкулуп биринчи эмес чыгып кетти. Эмне деген уят, эмне деген шерменде, ушундай бир позорный эме келди. Ажырашуу, урматтуудар, 2 үйлөнгөн бирөө ажырашат экен азыр. 2 үйлөнгөн бирөө ажырашат. Кээ бирлери үйлөнгөн күнү ажырашат. Анан 35 000 голубой бар дейт. Урматтуудар, 35 000 голубой жанагы эркек менен эркек эметкен жана жинис катнашкандар. 35 000 болуп калды. Анан ошону баары али көп нерсе, будан да көп нерсе, карылар үйү, жанагы балдар үйү, каерде кыргыз аксакалын тышап кетчү, атасын энесин. Каерде кыргыз баласын тууп алып тышап кетчү. Ушунун баары жок болчу. Баары болуп калды, тилекке каршы. Анткени биз аксакалдар өзүбүздүн вазифабызды аткарбай койдук. Биз четте туруп калдык. Даже мындай четте эле беспомощный дейт го орусча. Мынтип аңырайып эле туруп калып, эмне кыларын билбей эле. Бияктан келип бир шустрак, бияктан бир шустрак, бияктан аялың сага конкурент дегендей. Аялдар чыгып эле өздөрү эле баарын кылып, салттын үстүнө салт кошуп, баарын кетип баратат. Атанын да кереги жок болуп калды. Атадан сурабай калды, мен үйлөнсөм болобу деп. Сурабай калды. Ата никто. Бир байкуш ата. Жөн эле атаны деле тойго да чакырбай коймок. Жөн эле элдин атаң гана деп айтпасын деп чакырып атат. Эмес чакырмак эмес булар. Булар эң эмези, мына азыркы үйлөнүп аткан балдардын эң эле эмези, бир даңгыраткан той берсем, алдар элдин алдында бир көрүнүп койсом, ата жок ойдо, ата жок. Ата жөн эле автоматически атага апасы айтат, мына бала үйлөнүп атат. Жок. Эч нерсе чечпей калды. Өзүнүн үйүн чечпей калды ата. Келип бир жерге барып, бизде жана илгери кеңеш болчу да, бир нерсенин алдында. Анан аксакалдар чогулуп кеңешчи да. Кантебиз, кантип беребиз, кантип үйлөйбүз, канчадан чола кудага ким барат деп. Билесиздер да? Азыр жок. Азыр катындар өзү эле баласы менен отуруп чечип эле, анан мынча калың, мунундай жерге той беребиз. Анан сага информация берет. Бир жерге бардык. Анан барып алып туруп, деп мынтип атабыз. Аксакал болуп. Анан бирокта бир айтты, азыркы мынакта уже чечип койгон болуш керек. Ноголар. Деде жанагы үйлөнө турган балам дейт. Ооба, уже чечип койгонбуз, баланча деп ресторанга.
Ана мынча киши деп чечип коебуз. Ора. Биз болсо биякта кыйылашат, кыйын болуп. А көрсө бул чечип коет. Көрүңүзбү, урматтуулар. Кандай акыбал келип калды да. Анан ошо будан да башка көйгөйлөр көп. Мына ошо эң негизи мына илгери аксакалдар башкарып келген, жанагы аксакалдан бата алды дегени, аксакалдан уруксат сураган, урматтуулар. Уруксат бергиле эми. Биз мында үйлөнсөк, ошого бир уруксат берип койсоңуздар. Оны ушундай болот. Даже Кудайга барардын алдында аксакалдардан уруксат сурап, ошо барып келсек, анан ошолордун кеңешин угуп, анан кетчү. Анан жок болуп калды. Анан ошо дагы көп, анан иншалла Кудай буйрса, ушул эмеде, мына жыйында ошонун баарын өзүңүздөр да айтасыздар, биргелешип кеңешебиз, оңдойбуз, башка кылабыз. Мына биз мына устав сыяктуу кичине аксакалдын чөнтөк китепчесин даярдап койдук. Эми мен мына жерден бир эмени окуп коеюн, кетип калган. Көгүш тоону кыян жууп, көрк бузула сак болгун. Көсөмдөрү элди алдап, көч бузула сак болгун. Өзөгүнө өрт таштап, өз бузула сак болгун. Сөөлөтүнөн ажырап, сөз бузула сак болгун. Салкуун тоону кыян жууп, салт бузула сак болгун. Намус түгөп, ар түгөп, нарк бузула сак болгун. Кара тили калп минип, карт бузула сак болгун. Кызыл тоону кыян жууп, кырман качат сак болгун. Кыз уланын дүйнө кууп, кырдан качат сак болгун. Мына миграция. Кырды түздү жат элге кыйган качат сак болгун. Кылгылык кыргызга кылган качат сак болгун. Тулпар тоону кыян жууп, тул болосуң сак болгун. Кудагыйсыз кудасыз, күн болосуң сак болгун. Мына Куда күтпөй эле, барып эле, үйлөнүп эле жашалчы. Кубат күчүң соодалап, пул болосуң сак болгун. Кудуреттүү элдерге кул болосуң сак болгун. Бул 13-жылы, мен бул дагы башкалардыкы да бар, ошого окшош эле. Ушундай келет салт. Эми ушундай заман келет. Эки жагы кайкаган кайык чыгар. Ээримди өзүм башкарам деген зайып чыгар. Этек жегин кыскарган чапан чыгар. Уулуна, атасынан кыйын болгон уулуң чыгар. Дагы ошого окшогон. Энеге кылбай кызматты кызың кетет Кырымга. Атага кылбай кызматты уулуң кетет Урумга. Урум деген Европа. Кырым деген Россия. Мына айтканы келди. 100 жыл, 200 жыл мурдагылар баары келди, урматтуулар. Кудай буйрса, мындай да үмүтсүздүк деген бар. Болбой калды го. Болбойт го деген болбойт, урматтуулар. Болот. Бир гана эмне керек? Аракет керек. Иш кылыш керек. Ошондой болот. Мына аракештик болгондо ойлогонбуз бүттү деп. Болбойт деп. Болуп кетти. Арак калып калды, тура. Бир 10% калса калды. Аракештик. Атак жеңилди аракештик. Тура. Илгери Орозбек Кутманалиев деген билесиздер да, чоң артист. Ошол биздин офистин эмеси болчу, мүчөсү болчу. Дилмүрөктүгү. Анан ошол айтчы. Илгери 2 киши арак иччү деп. Азыр 2 киши ичпейт дейт айылда. Молда менен кемпир ичпейт дейт. Калган бери ичет. Мына ошондой заман келген болчу. Ошону жеңип койдук, урматтуулар. Мына ошо сыяктуу арак бүт жерден эметип отуп, тыйып жок болуп, мына жок болуп. Кудай буйрса, муну да жеңебиз, мына ысырапта жеңебиз. Мына 3 күнгө чейин Куран окутуу, 3 күнгө чейин өлүктү койбо деген бар болчу, жок болду. Азайып жок болуп келип калды. Мындай айтса, эл тартипке келет экен. Бир гана элге эмне кылыш керек? Жолду көргөзүш керек. Жеткизиш керек. Түнү күнү иштеш керек. Айылдарды кыдырыш керек. Мына мен айтам, мына айылдык топторду уюштурабыз. Аны келип, аксакалдар өзүңөрчө бир чоң комиссия болуп туруп, көчөгө бөлүп алып, сен мына көчөнү кара, мен мына көчөнү кара, ошону бөлүп алып, эмне каерде эмне бар, кайсы проблема бар. Аны ошону чечиш керек. Ошону коюп алып, чечип, өкмөткө кайрыласыңар, айыл өкмөтүнө кайрыласыңар, жаштарга кайрыласыңар, иши чечтирип берип, ошондой тартипте кетсек, сонун болот да. Авторитеттер көтөрүлөт. Аксакалдардын авторитети. Анан сөзүн өтө баштайт. Анан коомубуз тартипке келе баштайт. Мына мен айтам, аксакалдарда чоң эме бар деп. Ресурс. Сиздерде чоң ресурс бар. Анткени сиздер баарыңыздар көп мурда илим иштедиңер. Аябай көп тажрыйбаңар бар. Бир өмүр жашап өттүңөр. Көп нерсени көрдүңөр. Ошону келип
мына жаштарга келип, муну кылган болбойт экен, айланайдар, болбойт экен. Мындай кылган болбойт экен, мындай кылгыла. Вот, кыздарга насыха айтып, айланайын кызым, мына азыр баргандан кийин бир жерге бардан бир жерден өнүп кет. Эмне, нанын ушагын жесең да, айланайын ошого ыраазы болуп жашай бер. Ошол сенин буйруганың. Анан келип бирге өлүп таштап, экинчи болсо, болду албайт аны эч ким. Эч ким албайт сени. Ошондой айтыш керек. Вот, эркек балага айтыш керек, айланайын балам, үйлөнгөндөн кийин ата-энеңи биринчи очуп кара. Аялыңды ата-энеңин өйдө кое алба. Аялың төргө туруспа. Вот. Көчүп кетпе катының менен. Вот. Не көчүп кетесиң? Мына сен 20 жыл баккан, сага ишенгенем. Көчпө. Ошону насыха айтыш керек. Мен мына дуңгандардан көргөм, урматтаганда. Мени көп чакырат. Досторум. Анан келип тойлордо аксакалдар өзүнчө почет. Мына ошол жерде аксакалдар сыйлаганды билет. Аксакалдар жерде 3 саат, 4 сааттан отурат. Кечке чейин уламын самовар, уламын түрлүү тамактарды алып келип, анан кийин эл болсо бир саатта келип кете берет. Бир саатта келип эркектер, аялдар, аксакалдар отурат. Ошо келип, сүйлөшүп, отуруп, анан батасын берип, анан кетет. Анан насыйхат айтат. Мынада эшиктин алдына 30-40 жигит жана үйлөнгөн бала менен тең туштардын баары тизилип турат, минтип туруп. Көргөнсүзбү? Мына минтип алып турат. 30-40 жигит жана тең тушта, эртең үйлөнөм дегендер. Келип аксакалдар насыйхат айтат. Мына үйлөнгөндөн кийин катынын карап, ата-энеңди эметпей койбо. Ата-эне энеңди коргулуп койбо. Ата-энеңди кара. Ата-энең жакшы бак. Бул сенин эмең, бейишиң. Ошентип берет. Ошодон 3-4 насыйхат айтат. Анан баары бири бата берет. Мына сен мен бактылуу бол, мына үйүң ушундай болсун, мына кайрымдуу бол, башка болбойм. Мына ошону үйрөтөбүз. Ошону жайылтабыз. Анан Кудай бурса, баары ордуна келет. Эркек да ордуна келет, аял да ордуна баары келет. Чында бул чоң нерсе, урматтуулар. Бул улуу нерсе. Ошону ойготуп койсок, ошону ордуна келип койсок, бул чоң иш кылган болобуз, урматтуулар. Улутубузга да, динибизге да, салтыбызга да, келечекке да, бүт баарына өтө пайдалуу. Бизден кийинки муун келип туруп, мына ушул жолго түшөйлү биз да. Биз ушулардай болуп жүрөйлү, сый урматта, ушундай эмеде, мындай жакшы акыбалда сөзүбүз калсын. Мына илгери баланча аксакал деген ушинтип айтчу эле, баланча аксакал ушунча эле дегендер калчу. Ушунча эле дегендер. Менин кичинекейимде чоң энемди көргөм. Чоң атам көргөн эмес. Ошо чоң энем 2-3 подружка кемпири келчү үйгө. Мындай кыжым чапандар элечеги менен. Анан кийин чоң өрүк дарактын алдына келип самовар коюп, анан жана сандыктагы өрүктөрүн коюп, анан кийин 1-2 аксакал келчү, анан биз барып тосчубуз, байлап эшектерин байлап, анан келип кечке чейин сүйлөшөт. Анан кечинде аксакалдар кетип, кайра эртесин келчү. Ошентип 2-3 күн отурчу үйдө. Отуралып, бир тамак ичип, анан кечке чейин чай ичип, сүйлөшүп отуруп, ошентчи да. Анан менин атам ошондой айтчу эле. Жарыктар булар эмне жөнүндө сүйлөшөт деп. Көрсө, аксакалдардын сүйлөшкөндө чоң нерсе бар экен. Жана кичинекей балалар бар, балдар. Кечке чейин чурулдап эле, бир нерсе эле, ойноп эле сүйлөй берет го кечке чейин. Кайф. Апасы, кел окатка, кел десе болбойт. Ушундай кайф да, жана сүйлөшкөнү. Сөздү көнбөйт. Ой, сен да таң калып, эмне сүйлөшөт булар? Тура турабыз. Аксакалдар ушундай экен, урматтуулар. Аксакалдар келип сүйлөшсө, чери жазылып, ичиндеги бугу чыгып, анан кечке чейин сүйлөп алгандан кийин разрядка болуп, анан бары спокойно уктайт экен да. Сахарда кетет. Баары. Айтым эле бакылдап, шакылдаса, эмесин баары кетип, могу душа успокойтип, жүрөгү тынчып, анан барып, акырын кемпирдин чайын ичип алган ушуп уктаган. Отлично. Азыр болсо үйдө отурасың, жок кечке чейин эмне кылам деп мынтип отурсуң. Анан кемпирин келип улам эле сөгүп атат, жок улам бир нерсе айтып атат. Эч ким менен сүйлөшөм жок. Аллергиямды кара. Эч ким менен сүйлөшөйүн дегем жок. Бу жерде чоң шанс. Ошон үчүн келечекте урматтуулар, ар кимибиз ошо аксакалдардын үйү, аксакалдардын жайы кылабыз. Чай ичип отура турган. Эс алып, ичине библиотека коюп коебуз. Эпосторду окусун, дин окусун, намазын окусун, келип кичине 1-2 чырмап алсын. Ошондой бир борбордо өтөбүз.
Ayosun. Құдай бұйырса. İldetke çaldыкsa, ошол илдетке карама каршы күрөш жүргүзө турган иммунитет деген болгон сыяктуу эле ар бир улут, ар бир элдин дагы өзүн өзү сактоо иммунитети болуш керек да. Жана ал нерсе бар дагы. Өзгөчө биздин кыргыз элинде байыркы доорлордон бери тетиги алтырсын 7-6 кылымга чейин андан мурун түптөлгөн андан бери келип аябаганда күчтүү улуу кыргыз каганаты деген билесиздер чоң империяга айланган өтө көптөгөн миллиондогон элдерди бириктирип турган башкарып турган ошону мисалы ошону сактап туруу үчүн ошондой абалга жетүү үчүн дагы ошо жанагындай улуттун иммунитети керек болгон дагы ошол болгон үчүн жанагындай ийгиликтер болуп турганда анан бизде Аллага шүгүр эми дагы ошол бар да, кайсы бир деңгээлде багы пастап кеткени менен бобо өткөндөгү доордун замандын агымына карата пастап бир топ төмөндөп кеткендигине карабастан ошол иммунитет бар да. Анан Кудай буйрса ошол иммунитетти күчөтүп, ошол байыркы мезгилден бери аксакалдар коомду башкарууда бизде негизги ролду ойноп келген да. Мына эмес жанакы хандар, жанакы бийлер, болуштар дагы ошол аксакалдардын айтканын менен эсептешүүгө, алардын сөзүн угууга, алардын пикирин суроого мажбур болуп келишкен да. Ошо анан эл өзү дагы аксакалдарды карап ар кандай маселелерди аксакалдар эле чечип койгондо, азыркыдай жанакы паракор сотторго чуркабай, акчасын кетирип, мынтет кочкордон болом, бир-эки киши соттошуп, кашар талашып, бирөө өлүп, бир 15-20 жылча созулган экен, бирөө өлүп, бирөө экинчиси айтат дейт, ушундай жанакы пара берип атып, ошол кашардын акчасынан көп акча кетти деп экинчиси айтып жүрөт дейт. Мисалда эми ал толтура. Анан ошон үчүн бизде ошол майда чүйдө маселе талаш тартыштардан бери аксакалдар ошолорду чечип койгондо, жанагындай азыркыдай сотко чуркатпай эле, убара кылбай эле, жакшынакай эле чакыртып эле уяткарып, акыл насаат айтып, кээ бирөөнү жемелеп, ар кандай жолдор менен айыптелетип алып турсун. Анан ошон үчүн аксакалдарды сыйлап, аксакалдар өздөрү да илгертен жанагындай нускалуу кептерди айтып, мындай бир санжыра санат сөздөрдү, тарыхты айтып, мына туугандар, мына тарых өтө маанилүү да. А биздин кыргыз аксакалдарын мындай куйма кулак, мындай чечен эс болгондо ушундай айтып берип, көптөгөн окуяларды, тарыхта болуп өткөн, мурунку доорлордо болуп өткөн ар кандай баяндарды, кишилер мындай ибарат сабак ала турган, үлгү ала турган окуяларды айтып берип, ошол өз заманындагы адамдарга чоң үлгү болуп, жол көргөзүп турушканда, мусулман аксакалдар болгон, ошолордун көпчүлүгү дээрлик 99% деп койсок болот. Анан ошон үчүн урматтуу туугандар, ушул баарлап, кошколдоп, колдоп ушул нерсени өнүктүрүп, бүт өлкөбүзгө жайылтып берүүгө ошол салым кошсок, аябай Алланын алдында дагы бул сооптуу иш. Себеби пайгамбарыбыз дагы айткан, мына бул жөөттөрдүн бул Алла Таала каргыш кылды деген, булар жаман иштерди көрсө токтотпой, жакшы иштерге буйрубай, жаман иштерден коомду токтотпой койгондугу үчүн буларды наалат кылып кырсыкка калтырды дегенде, кырсык кылып турганда, ушул Алла Таала жазалап, жанакындай жакшы иштерге буйруп, жаман иштерге каршылык кылбай коюу, бу да аябай жаман нерсе да. Анан аксакалдардын милдети дал ошол нерсе, аксакалдар өтө укуктуу да. Себеби аксакалдардын өзүнүн жашына карата статусу бар. Бийик сыйлап келген аксакалды төргө өткөзүүнүн мааниси ошондон да. Ыргып тура калып туруп төргө өткөзүп, аксакал төрдүн ордун алганда, анан ушул аксакалдардын оозун карап, аксакалдар сүйлөп атса, ошонун сөзүн бөлүп ийбей, угууга уккандагы угууга мажбур да болушканда, аны аксакалдын сөзүн буруп ийүү адепсиздик болуп эсептелинген. Ошону кайра калыбына келтириш керек аксакалдар. Ошол жерде ошол аксакал маанисиз сөздөрдү көп сүйлөй берүүгө мүмкүнчүлүк бербей, ушундай бир той аш болобу, кандайдыр бир иш чара болуп калабы, ошол жерден сөз алып сүйлөп туруп,
Анан ошол сөзүм мүмкүн болсунча жакшыраак таасирдүү кылып, туугандар, жакшы мындай бир мусулман аксакалы айта тургандай бир жакшы нускалуу кептерден айтып, жол көргөзүп, туура эмес иштер тууралуу да кеп козгоп, аларды тыйып, туура иштерге жол көргөзүп турсак, аябай жакшы иншалла иштер болот. Ошол сиздердин өтүнүч ушул. Алла Таала баарыбызга жардам берсин, иш аракеттерибизге өзү колдосун. Амин. Могу демографиялык маселеде мына баарыңыздар билесиздер, биздин дедиги биз 60-жылдардын ортосунда эс тартып калган бала болдук. Ошол кезде мен өзүм жашаган айылдын тиги көчөнүн буяк башынан бияк башын, анан тигинин баарын сыдырып карап көрдүм да. Бир дагы үй калбай 10 балалуу болот эле. Ошондо бюллетень чыгат эле, Советтик Кыргызстан деген газета баарыбыз эле билебиз, Ошондо бюллетенде бир полосада жаңы 1,5 полосага чейин берилет эле. Ош областында баланча Батыр эне, Ысык-Көл болсо, ошол областтардан ушундай маалымат берет эле. Анан азыр эмне болду? Биз Кыргыз жана Шанхайдын бир эле районубуз. Ушул маселени дагы биз көңүлгө туюп, ушуну жайтышыбыз керек. Ажикем айткандай, ажырашуу өтө көп. Ал кезде ажырашкандан көк ала кылып, талкалап союп, атка сүйрөткөндө деле эртеси эле күйөөсүнө баш ийип эле, кайын журтуна качпай эле ушундай жашап кетер эле. Эми азыр эмне? Келини бар, желини жок. Тил бузулду, ушул жана ушул маселе баарына эле ушул тиешелүү. Анан кийин Москва деп атабыз. Мен ошол жерде болуп калдым да, бир жыл, 2-3 жылга жакын болдум. Ушунда өз көзүм менен көрдүм. Жалаң биздин кыргыз кыздар. Мына карганы туурап, тиги эмени казын бутсунат дегендей, ошол орустардын образына кирип алып, ойрону чыгып калган да, ойрону чыгып калган. Аборт деген ар бир канча эле кыргыз кыздардын арасында аборт деген толтура. Медцентрлер Москвада орустардыкынан да көп. Ошол жерге очередке турат. Кезек менен турат. Ажырашуу деген качан бизде ошончо массалык түрдө болду эле? Качан массалык түрдө аборт болду? Мына былтыр баягы Ошко барганда биз бардык беле дөңгө. Ташмалардын тиги эмесине, Өзбек туган махалласына бардык, ошол жерде кеп болду. Эки эле абышка, эми ал жерде махалла бир 20 000, 30 000 түтүндө экен, эки эле абышка башкарат экен. Алардын айтканы айткандай, сүйлөгөндөй. Ажырашуу жок. Аборт дегенде ал ойлобой эле койгула. Көрүнүштөрүн карасаң, Ош Жалал Абад Кара-Суу бир өзбектин аягын көргөн жокмун, чачы кесилип, же болбосо жылаң баш жүргөн. Баары оронгон. Ушундай нур жүздөрүндө. Бишкектен 60-70 жашка чыккан байбичелердин, эми билбейм, могу менин чачмам бир аз эле узунураак да. Ушул касиетин кыркып салган. Орто жаш беркилерди айтпай эле коелу. Далак булак жана артисттер айткандай көчүк башын ачып коюп. Анан экинчи маселе тил. Мен Бишкектен бир кишини көргөн жокмун, аянт деп айткан. Жоксо жаш гвардия деп айткан. Молодая гвардия, аянт, анан площадь деп жазып алган, тигинисинде эле бир жолу лошадь деп койбойбу, тиги сүйрөп жүргөн. Бир туура эмес сөздөр. Сүйлөп аткандарын карасаң, бир дагы кыргыз жок, орусча кошмоюнчачы. Президентибиз баш болуп, даже любой жөн эле таза эле кыргызча сүйлөсө болот да. Макал лакап мындай боло. Макал лакаптын баары бакал лакап болуп калган. Ошол аман бололу, бар бололу, бай бололу, алып ийгиле болду, башка сөз жок. Анан ушул жагдайга дагы кичине көңүл бурсак деген маселе да. Кеп билбеген балдар кепке келгенче алдар көбөйдү. Жанагындай кыздарыбыз кебетеси тиги болду. Үйдөгү келиндерибиздин кебетеси тиги болду. Жанагы баарыбыз билебиз, илгери бир түркмөндөрдүн бир фильмин көргөзгөн. Колукту деген. Ошол колукту да карап көргүлө. Кайнатасы менен чөлдө күйөөсү согушка кетти. Кайнатасын карап чөлдө экөө каракул коюн багып калды. Келиндин ыйбасын караңыз. Şu kaynatası менен баарлашканда тикетик сүйлөбөйт. Дудук биякта эле калсын. Керегеге айтат. Анан чөгүнгө айтат.
тиги абышканын чөгүн аркылуу кереги аркылуу сүйлөшөт. Мындан өткөн ыйбалык барбы? Байыркы элибизде аябай мактанабыз. Дардалакта бизден өткөн кыйын эл жок дейбиз. Ошол жактагы келаткан салт сабырман ошо түркмөндөрчө сактай албай калдыкпы? Азыр келиндин кайненесин, кайнатасын мындай оорой айтканда урутуп койбойт. Киши катары көрбөй калды. Ошон үчүн ушул коюлуп аткан маселени мен аябай актуалдуу деп эсептейм. Баарыбыз ушунун тегерегинде жерлерде жакшы иштерди алып барганга Аллах Таала бизге насип кылган болсун. Ушул күнү ошол элибиздин келечеги үчүн, бала бакыра небере чөбөлөрүбүздүн келечеги үчүн деп аракет кылып, ушул жерге чогулуп, ушул мажлисти өткөзүп аткан баарыбызга ден соолук, узун өмүр, бакыттуу иман рызык берсин. Биздикинен көп акылдуулар бар. Ошолор жатасыңар, баш көтөргүлө, балдарыңар кайда баратат, кандай тарбия алып атат. Ошолорду айткыла, балдарда күнөө жок, ошолордун ата-энесинде күнөө, ошолорду тапкан. Ошолорду ойготкула десек, туура айтасыңар деп канчалаган эл журт көтөрүлдү. Чындыгында балдарды үйрөтүш үчүн ата-эне күбө да биринчи ата-энеси болсо, анан кийин балдарына айтат да. Мына бир мисалды айтып берейин, таш көмүргө келип токтосок, былтыр эле сен барбай калгансың, жетпей калып. Кайра келатып, бул жолдон кичине кырсык болуп, биз менен чогуу барбай калган. Анан бир келин айтат, ошол жерден бир суусундук ичип алалы деп токтосок, балдары кыргызча сүйлөп атса, энеси орусча жооп берип атат дейт. Мына көрдүңөрбү? Тартип кайда? Кайдан башталып атат? Илгери 65-жылы Бишкектен бир орус бала менен чогуу кызмат өтүп калдым эле. Энем шыпырык алып келип бер десе, алып берчү элем эсебим дейт. Эми мына 3 күндөн бери пол жууп атам деп ыйлаган. Мына биздин балдарыбыз ошол эмеге жетти азыр. Эми үчүн дегенде жанагы Өмүрбек ажы айткандай, көрүнгөн чет мамлекеттин эмелерин киргизип алып, өзүбүздүн барктуулугубузду, нарыктуулугубузду жоготуп, балдар бир четинен, аялдар бир четинен башыбызга чыгып алды дегендей да. Мына канча школдорду кыдырып, канча мекемелерге чогулуш өткөздүк. Белим, тизем ооруп атат деп биз акыр-чыкыр чогултуп жүрсөк, балдарыбыз үйдө тайрайып, телефон чукулуп отурат дейт. Мунун баары эмнеден? Мунун баары тетиги мамлекеттен башталып атат. Жанагы көрүнгөн батыштын закондорун кабыл алып, жанакындай миллиондогон акчаларын алып алып айласы жок. Аялдарды жылаңачтап, мына музейге да коюп койду биздин урматтуу деген президентибиз Отунбаева беле, Роза. Мына ошого жеттик. Анан кыздарыбыз эңкейсе, төшү көрүнөт, көчү көрүнөт. Эми ошонун баарын акыл айтыш үчүн жанагы ата-энелерди, алардын эн аталарын ойготсок, бул жөрөлгө чындыгында эң жакшы башталган. Биздин ошол биз кылып аткан жанакы кыдырып жүргөн эмелерге эң жакшы тушташ болду. Биз колдойбуз бардык жагынан. Ар бир школго барып, мына мен өзүм кээде түптүн ичинен школдорго лекцияларды окуп беремин. Башка школдорго бу Аксулук аксакал чакырат атайы. Баланча айылга келип, баланча айыл мына 5-6 айылга бардык, чогулуш өткөздүк. Ушул окшош аксакалдар чогулат, жаштар чогулат. А дегенде кандай кишилер чогулат дечүбүз. Анан мен айтчу элем тамашалап, көчүгү тазалар барыш керек аяка депчи. Азыр булгангандер деле барсын дедим. Мен баягы Кудай өзү кечирсин, убагында ичип, жеп, жанагы айткандай бактылуу бол, андай мындай бол, кел алып эле деген убагында намаз окуган эмес, бата кылганды билбеген партия болгон эмелер азыр баламды үйлөнттүм, кызымды үйлөнттүм деп азыр жатат да, туура байлыгына чиренип. А мына бир эки жердегинин баары бошоп калган. Жалаң көрөк аттын артынан түшкөн жанагы ортодо айткандай. Ошон үчүн ошонун баарын биз да ойготуп, ушу эметип жүрөбүз, чогулуш өткөзүп. Мына бул жөнүндө дагы телевиденияга айтыш керек.
биздин үнүбүздү жеткизиш керек элге. Биз жөн эле жүргөнү жокпуз да. Жанагы айткандай бул имандуулук кайда? Имандуулук жок. Нарыктуулук болуш керек. Нарыктуулуктан анан ыйман чыгат. Анан кийин башка ахилек дегенде жанакы жүрүш туруш ошонун баарына жана нарыктуулукка камтылган да. Анан кыргыз элибиздин ошо калтырган мурасы, артында калган жакшылыктарынын баарын чындыгында биз айтпаганда ким айтат? Мына мен деле 80ге жакындап калдым. Bir жылдай калды. Кудай өмүр берсе дагы 80ге чыксак дагы улансак деп айтабыз. Бу жерден чыгып алып эле болду эмне кылам дебеш керек. Ар бир райком болобу, эмеле жанагы хакимият болобу, губернатор болобу бул жөнүндө алар эч качан отказ бербейт. Барып эле жөөлөп эле кириш керек. Биздин дагы документтер бар, бүт бар. Печатыбыз бар, жана силердикиндей. Biz de sizler менен биргебиз, Кудай буйрса. Жакшы.